Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү дене тарбия сабагында скакалка менен секирүү деген тема менен таанышабыз. Скакалканы кантип тандоо керек жана анын кандай мааниси бар үйрөнөбүз. Скакалканы биз саттырып алып, же болбосо ата-энебизге деле үйдөн аркан жиптерден сап тактырып даярдатып алсак болот. Аны кантип тебүү керек? Жипти алдыны көздөй ыргытып, аттап секирип өтүп артты көздөй жиберип, кайра алдыга көздөй ушинтип кайталап тээп үйрөнөбүз. Скакалканы дароо эле ылдам тез тебүүгө болбойт. Алгач булчуңдарды жибите турган көнүгүүлөрдү жасайбыз. Ал үчүн скакалканы 4кө бүктөп, кармаган боюнча оңго, солго, алдыга, артка ийилип, ордунан чуркап, бир бут менен басып, отуруп, секирип, ушундай көнүгүүлөрдү жасап, булчуңдарды жибитип алышыбыз керек. Силердин оюңарча, скакалка менен секирүү спорттун кайсы түрүнө кирет, балдар? Ойлондуңарбы? Демек, олимпиадалык жарыштарды көрүп жүргөндө скакалка менен таймашуу боюнча эч кандай таймаш жок. Демек, бул спорттун түрүнө кирбейт, бул жөн гана көнүгүү. Туура тандаш үчүн бут менен басып туруп сабын колтукка чейин келсе, биз боюбузга туура тандаган болот экенбиз. Скакалка тепкенде адамдын дем алуусу, жүрөк кан тамыры жакшырып бекемделет экен. Дайыма спорт менен машыгып жүргөндөр ушул скакалканы тээп дайыма машыгышат. Бул эмнеге алып келет? Адам шамдагай болот, анан көтөрүмдүү, чыдамкай, күчтүү болуп, ошондой касиеттерге ээ болот экен. Мына могу спорт залдагы машыгып аткан спортсмендерди карасаңар, отуруп тээп атат, туруп тээп атышат, бир буттап тээп атышат, алдыны көздөй, артты көздөй түрлөрү менен ушундай машыгуудан өткөрүп, өздөрүн чыдамкайлыкка, шамдагайлыкка тарбиялап жатышат. Бул спорт менен машыгууда скакалканы сабын өтө катуу мыкчып кармап албаш керек. Денени түз кармап, демди чыгарып, ичке камтып туруп албай, жеңил, жумшак тебүү керек. Мына боксерлорду көрүп жүрөсүңөр. Булар дагы скакалка менен машыгышат. Күрөшкөндөр, теннис ойноп аткандар дагы мына бул сүрөттү карасаңар, теннис менен машыгып атканда дагы абдан шамдагайлык кереге, келаткан топту тосуп калганга ында дагы ушул скакалканын мааниси чоң экен, машыгышып. Ал эми бул кыздын колундагы эмне оюн силердин оюңарча? Бул бадминтон оюну экен. Муну үй бүлө менен дагы чогуу ойногонго болот экен. Мында дагы скакалка менен тээп машыгышат экен. Андан сырткары силер ойноп жүргөн сүйүктүү оюнуңар, футбол оюнун ойногон футболисттер дагы скакалка менен тынбай тээп машыгышат экен. Биздин Кыргызстандан чыккан спортсмендерди көрүп жүрөсүңөр. Мына тааныдыңарбы, булар ким? Албетте тааныдыңар деп ойлойм. Булар дагы ушундай ийгиликке жетип, Кыргызстанды атак даңкын чыгарып, дүйнөгө белгилүү кылыш үчүн абдан көп машыгуудан өткөрүшкөн. Мунун баарында ушул скакалка тебүүнү колдонушкан. Силер дагы ушулардай болуп, ден соолугу чың, келбеттүү, сулуу болуп скакалка менен машыгып алды. Всем привет! Вы на канале Атаман, и меня зовут Александр. Сегодня мы будем сдавать прыжки на скакалке. Погнали! А сейчас мы будем выполнять норматив 3 класса. Прыжки на скакалке. За минуту надо пропрыгать 80 раз. Сейчас посмотрим, сколько раз я смогу пропрыгать за 1 минуту. Поехали! Стоп. У меня получилось пропрыгать 89 раз.